чыккан жерге келип өрттү өчүргөндөн көрө аны алдын алуу керек. Бүгүн биз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт кызматкерлери менен атайын рейдке чыктык. Борбор калабыз Бишкек шаарындагы тест атымдар жана ири соода базарларга жана түйүндөргө сапар тартабыз. Тест атымдарынын биринчисине киргенде эле өрт коопсуздук эрежелери дээрлик сакталбаганы аныкталды. Ысык мештер дубалга жакын жайгашкандыгы, ачык электр ызымдары, ачык отту колдонгон жерде өрт өчүрүү шаймандары жок болуп чыкты. Мекемени жылытуу үчүн ашыкча жылыткычтарды мыйзамсыз колдонушкан. Бул кызматкерлер жана келген кардарлар үчүн абдан кооптуу. Проходдор бош болуш керек, бул бир. Өрт болуп кеткенде пожарный огнетушителдер болуш керек, чтобы в любой момент аны менен колдонуп өрттү өчүрүп калыш үчүн. Жана инструктаж болуш керек. Мисалы азыр берге кирсек, огнетушителер гана десек, истеп жүрүшөт. Шлангасы жок. Анан кийин карасаңыз, огнетушителер иштебейт. Муну майлар мынакей, муну топтолуп атпайбы майлар? Ушулар бир айда бир жолу муну топтолуп аткан майларчы, как сан ден кылып турупчу, ушул ысык суу менен кырып туруп жууп туруш керек. Болбош үчүн алдын алуу жумушту аткарыш керек биз. Электр түйүндөрдү кысып атат. Ошондон чыңалуу келип чыгып, короткий замыкание болушу мүмкүн. Чакан болгонуна байланыштуу булар бир үстөккө бостокул бири-бирине коет. Ошон үчүн морики Абдужалил Бахадир. Абдужалил уулу бирден бир себептери ушулар. Буга чейин баарын эле билчилик болгону биз азыр сиздер кокусунан басып келгениңиздерден аны биз иштебеген адмиштелик көрсөтүп көтөбүз да. Бирок азыр мондайына базырдагы тартканыңыздан келген үчүн чоң рахмат дагы. Бир жума аралыгында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу инспекторлор түшүндүрмө иштерин жүргүзүп жатышты. Bunun nemesi potrеблениясы 0,6. Биз азыр Бишкек шаарындагы эң чоң базарлардын жана эң муздак базарлардын бири Мадина базарына келдик. Эгер мындай ачык шаарда 18 градус суук болуп жатса, азыр Мадина базарынын ичинде 21 градус суук болууда. Мына ушундай учурда сатуучулар кандай жылытуучу шаймандарды колдонуп жатат болду экен. Мадина базарында дээрлик кеземелерди саткандыктан азыр бул сатуучу жерге кирсек эч кандай жылытуучу шаймандар дээрлик жок экен. Бирок жылуу, себеби полдун баары жылуу полдолгон. Жылуу система аркылуу жылып бул жакта азыр мына акылдуу саат +4 градусту көрсөтүп жатат. Мадина базарында өрт коопсуздугу буга чейин канча жолу өрттөнгөнүнө байланыштуу булар өздөрү түшүнүп, өрттүн алдын алуу иштери боюнча атайын өрт өчүрүү крандарын, гидранттарын жана башка түтүкчөлөрдүн баарын толуктап коюшуп, агентчилердин ар бир бутикке бирден коюшуп, сактоо эрежелерин колдонуп келишет да. Берилген билдирүүлөр, айтылган эскертмелер бир ай ичинде оңдолбосо, өрт көзөмөлдөө башкармалыгынын инспекторлору тарабынан 13 000 сомдон 23 000 сомго чейин айып пул салынат. Автоматташтырылган сигнализациялар жок. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында шаарыбыздын эң көп адам чогулган аймактар текшерилип, натыйжада өрт өчүрүүчү шаймандардын туура эмес жайгашкандыгы, кызматкерлер үчүн кошумча сыртка чыгуу жолу жоктугу аныкталды. Суук аба ырайына байланыштуу кошумча жылыткычтарды туура эмес колдонуп, өрт коопсуздук эрежелерин сактабай жаткандыгы айтылып, түшүндүрмөлөр мекеме ээлерине берилди. Эгер сиздер да кайсы бир жайда өрткө каршы коопсуздук эрежелер сакталбай жатса, өрт көзөмөлдөө башкармалыгына кайрылсаңыздар болот. Нуркыз Караева, Данияр Амантуруу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.